Саламатсызбы, группа БКМ кантира 38, предмет кыргыз тили жана адабияты, окутуучу Ажыкулов Тилек, студент Аман Ажбайдын. Тема түрк элдеринин мурастарынан. Юсуп Баласагын, Махмуд Кашкари. Негизинен Юсуп Баласагын жөнүндө маалыматтар аз, бирок ошондой болсо да Юсуп Баласагын өзү тууралуу көптөгөн мындай маалыматтарды калтырып кеткен. Ал 2015-жылы айрым маалыматтар боюнча 2016-жылы Карахандар каганатынын чөйрөнүнүн чыгышында, азыркы Токмок шаарына жакын жайгашкан Борбору Баласагын шаарында туулган. Акын көпчүлүк элге Куталчу билим поэмасы аркылуу таанылган. Бул поэма бардык элдерде өздөрүнүн тилинде которуп алынган 1069-1070 жылдары эмгеги жарыяланган. Азыркы учурда Юсуптун Куталчу билим поэмасынын 3 нускасы сакталып турат. Бул нускасы Вена шаарында сакталууда. Ал эми акын өзүнө ар кандай жаштарга насааттарын калтырып кеткен. Ал эми Махмуд Кашкари болсо Ысык көлдүн Башкон шаарында 1029-1038 жылдардын аралыгында туулган. Өлгөн жылы жана кайсыл жерде өлгөндүгү тууралуу так маалыматтар жок. Ал Махмуд Кашкаринин 1072-1077 жылдар аралыгында Түркий тилдер сөз жыйнагы Диван Лугат ат-Түрк чыгармасы араб тилинде жазылган. Азыр Барскан шаарынын урандылыгы Кыргызстандын Ысык көл областында Жети Өгүз районуна караштуу Барскон кыштагынын жанында жайгашкан. Чыгарма 1072 жылдары жарык келген. Ал эми окумуштуу азыркы тапта 11-кылымдын Ратлову деп айтып жүрүшөт. Чыгарманын орто кылымда түрк менен араб дүйнөсүнүн ортосундагы сөздүк кызматы аткарат.